жаткан кезде күн болуп кабак ачып койбойсуңбу билбедим же ойлобой жүрөсүңбү же меники бит деп ойлойсуңбу. Сырдуу көз караш, маралда керилген ошондогу сулуулук биздин сүйүктүү эжекебиздин жүзүнөн дале өчө элек. Бир караган адамды өзүнө тарткан сулуулук менен чектелбей, музыканын коштоосундагы мукам үнү менен көгүлтүр экранга тартылууга келгенде эле көпчүлүк кызматкерлер жактырышкан. Андан бери арадан убакыт сызып өтүп, кесиптешибиз, устаттарыбыздын бири Үмүт Ташматованын телерадио тармагында эмгектенгенине быйыл туура 50 жыл толду. Бул жерге келип калуу дегенде баягы жаштыгында ар бир адамдын өзүнчө бир кыялдануусу болот го, Мен да ноокаттын кызымын. Мен эми үчүндүр ушул орто мектепти бүтсөм, Ташкенттеги театралдык институтка барсам, ушул актриса болсом деп ошого аябай кызыгат элем да. Анда бизде телевизор деле жок болчу, почти жок, бир 2-3 адамдыкында болсо ошого жаш балдар кичине мындай биздегилер барып, анан карасаң эле 4 бурчтуу кичинекей ящик, ичинде адамдар сүйлөп, сонун аңгемелерди, ырларды, да бир кызыктуу нерселерди окуп берипчи, жаңылыктарды, ушунчалык анан сайын баягы кызыгуумчу, анан сайын артып дегендей. Кечинде атам апамдар жатканда ошону акырын кылып алып, жанагы кулагыма кармап алыпчы. Ушинтип угат элем да, угупчу. Анан ошолордун баягы күндө эле эмес, эми кээ бир күндөрү Шарапат Турдакунова окуду деп, эми аны көргөндө эмесмин, эметип атат Ош радиосунан деп, ушундай сонун новеллаларды окуйт эле да. Эми жана үнүн уксаң ушундай сонунда, ушундай баягы элди өзүнө тартып, аңгемени да ушунчалык сонун окуйт. Алгач актриса болууну максат кылган. Ал учурда бул кесипке ээ болуу үчүн Ташкент шаарынан билим алуу керек эле. Бирок ал балалык кыялы ишке ашпай калган. Баягы тамеки эметебиз да, эжелерге жардам берипчи. Анан түнкү тизимге, тамекиге барабыз. Кечинде тамеки тизип олтуруп, анан терден тамекиден мындай бир уч алып туруп, мен аны акырын мындай окшоштуруп микрофон жасапчы. Анан көңүл буруңуздар, колхоздун радио узелинен сүйлөйбүз. Азыр сиздерге арнап арноо концертин баштайбыз депчи. Жанындагы достор, жеңелер, эжелер күлүп калышат эле. Ошентип жүрүп, анан баягы окууну бүттүк. Орто мектепти бүттүк 67-жылы. Анан окууга тапшырыш керек. Тапшырып, ал мезгилде жана кийин Ташкентте калып кетти, чынын айтканда, атам өтүп кетти дагы. Ал оюм кичине мындай четтеп, айтпай анча эңсебей калдым. Кыздар Бишкекке окууга тапшырганы кетишти. Анан мен ушу Ошко эле тапшырамын го деп, эми баягы турмуш шартка байланыштуучу. Атам болсо мен да Бишкекке барат элем деп. Анан бул жерге келип, өзүмчө баягы чет тилдер факультетине тапшырам деп келгем. Анан бул жерге келсем, тапшыруучулар, калуучулар аябай көп экен. Анан мектепте окуп жүргөндө баягы өздүк көркөм чыгармачылык кружогуна катышып жүрүп, ал жерде ырдап, областка чейин келип жүргөнбүз да. Ошондон улам анан ушу музыкага эле тапшырбаймынбы деп, анан анда институт болчу, азыркы университетибиз. Ошонун музыкалык педагогикалык факультетине тапшырдым. Тапшырып, ийгиликтүү өтүп, анан ал жерде окуп калдым. Үмүт Ташматова студенттик учурунан тартып эле ар кандай чыгармачылык ийримдерге катышып, активдүү жаштардын катарында болгон. Аны менен бирге окуган группалаштарынын арасында өз учурунда коомчулукка таанылган белгилүү инсандар да чыккандыгын белгиледи. Талбаган аракет жана эмгек аларды бүгүнкү күндөгү ийгиликтерге жеткирди. Раматылык Токон Ешбаев экөөбүз курсташпыз да. Иш чаралар болгондо, баягы Токон ойноп берип, биз ырдап, ушинтип ошондойлорго катышып калат элек. Анан ошол жерде жүрүп, баягы биздин анда Төлөкөн совхозу жакшы орундарга ээ болуп, анан Кара Сууга райондук эмеге барып калдык, баягы совхоздон уламчы. Ошол жакта жүргөнүбүздө биз ал жерде да ырдап, аны муну, анан көрүүчүлөр отурушкан бир эже барып калды. Барып эметип, анан көрсөтүп бүткөндөн кийин
силердин группаңар бүгүн бизге телевидениеге барып эметип бергиле, катышып бергиле. Менимче геологдор күнү эле ушундай күн эле да. Аны ал жерге келип, мына ушул мына Сулайман тоо, Уюк Сулайман тоонун түбүндө. Ага чейин мен ушул жерде Ош студиясы бар экен, чын билген эмесмин. Окуп жүргөндө окуу менен болуп, антип минтип эметип. Анан келдик, ал мезгилде трак деп коет элек. Бир sıra көрсөтүүнү эме кылдык, даярдап, ким ырдайт, ким кайсы номерди эметет, аны муну. Анан мен казактардын Муңай батала гүлдөрүн деген ырды ырдап эметип калдым. Ошондо бир-эки агайлар, Миша, Өмүрбектер кирип калышты студиягачы. Кирип тиктеп калышкандан кийин начар ырдадым го деп өзүмчө. Анан ырдап бүткөндөн кийин бул жакта кийинки номерди көрүп атышат. Анан жана агайлар келип эле, сен бизди иштегенди каалайсыңбы деп калышты да. Анан мен үчүн күтүлбөгөн нерсе, эмне деп жооп беришимди билбейм деп ушундай жооп бердим да. Ичимен эми ушундай бир бая көктөн издегениң жерден табылгандай да. Анан текст беришти. Аны окуп көрдүм. Окуп көргөндөн кийин эми камерада көрөлүчү депчи. Камерада көрүштү. Көрүп, анан эме кылып калышты. Бош убактыларыңда бизге келип эметип турсаң, мындай келип кетип турсаң депчи. Дикторлук, алпарычулук кесипте Улукбек Мамытов жана Шарапат Турдакуновалардан көп тажрыйба алган. Анан да өзүнүн бул багытка болгон кызыгуусу, таланты тез эле ийгиликтүү иштеп кетүүгө түрткү болду. Убакыт болгондордо келип жүрдүм. Көрсө, ошол мезгилде жана мен радио точкадан угуп аңгемелеринчи ушунчалык кыялданып, ушул кандай аял болду экен деген Шарапат Турдакунова баягы эмгектик өргүүгө кетиш керек экен эле, декреттик өргүүгөчү. Анан ошонун ордуна алпар учуу керек экен эле да. Ошентип бир айда келип жүрдүм. Ал мезгилде мен Чернышевский атындагы орто мектепте иштечү элем. Анан өзүбүздүн институтта дирижированиядан сабак берчү элем. Сабак берипчи. Анан каникул болуп калды. Ошол мезгилден баштап келип, анан эфирге чыга баштадым. Эфирге чыгып, кийинчерээк радиодо да иштедим. Радиодо режиссер болуп, звукорежиссер болуп, ошентип бул жерге аралашып, баягы эңсеген нерсеге жетип, мына иштеп калгам. Биз радиодо окуп жүргөн мезгилдерибиз мынакей окуп атабыз, мына эски студияда, мына тоонун түбүндөчү, ошол жерде. Улукбек чындап мен бая ага чейин иштеп калган, мага көп жардамдарын берди. Кайсы жерде мындай окуш керек, анан мисалы үчүнчү өзүнчө бир сырлары бар, эфирдинчи, радиодо да, теледе да. Ошолорунан көп жардам берет эле. Аябай бир талыкпаган бала эле да мунчу. Биз муну кыргыздын Левитаны деп коет элек. Үнү ушундай коңур, аябай ушундай бир сонун сүйлөйт эле бул бала. Телеге келген күндөн тартып чогуу иштешип калган кесиптештерибиздин бири Мейманбек Касымов. Жарым кылымдан бери бир тармакта эмгектенип келе жаткан кесиптештерге жакшылап маани берсек, бир туугандай болуп калышканын көрүүгө болот. Мурда же биз башкача белек, же заман башкача беле, чындап бир туугандай элек да. Жарымдан болсо да ошону бөлүп чечек. Эмне бар? Бир кел. Ал нан түгөн ота башка кел. Эмне кыласыңар? Чай ичип атасыңбы? Кел. Чай ичип эметели. Анан чындап мурда мисалы үчүн Миша, Өмүрбектер баягы жогоруда айтып өттүм го, бирдеме сурап мен көп кайрыла берем депчи, билбеген нерсемичи. Миша өтө мындай зерикпейт эле да. Мына жер мындай кылсаң аны муну деп жанагы сен айткан магнитофондордо баягы ленталарда, радиодочу айрыкчачы. Мына жер мынтип эметесиң, ана мынтип эме кыласың, аны муну деп өз кеңешин айтып, анан баягы звукорежиссер болуп иштеп жүргөндө бизде эми келген артисттерди, ырчыларды фонограмма жазабыз да. Ошол жактарында бүт Миша үйрөтүп эметкен. Чынында Үмүт Ташматова менен мындай алганда жаштайыбыздан жаш убакыт
mezgilimizden mına men 1970 жылы жумушка Советтик армияны бүтүрүп келгенде кийин ошол Үмүт биздин Ташматова арабызга кошулду. Анда мына баарыбыз 22-23 жаштагы жакшынакай бозулган кезибиз. Келгенде бул өзү музыкалык билими бар үчүн бизде баягы алмалда дикторлук кесип өтө сейрек адамдар болот. Анан кийин келгенде эле биздин ошол малды иштеген Кумар Жумагаев деген режиссерубуз бул кызды ошо бир Кара Суу районунда өтүп аткан кароодо жактырып калып, үнүн жактырып, жүрүп бизге бир диктор болуп иштеп бер деп. Ал малдын баягы биринчиден каалоосу, анан кийин өзүнүн кызыккан нерсеси болсо керек. Анан кийин бизге ошо Үмүт деген кыз келиптир. Аябай мындай аккуратный экен, аябай назик, үнү мыкты экен деп. Кийин чындыгында эле бул мындай өзүнүн ички затынакай бир назик, мелодичный үнү бар. Келип ошо бизге диктор радиого мындай баягы кыздар шарапат, анда диктор Шарапат Турдаковна болчу. Ошол жокто көбүнчө ушул аялдардын дикторлук кылып иштеп баштадык. Баягы музыкалык жакшы билим бар экен. Ал ага чейин айылда мектептерде музыкадан сабак берип мугалим болуп калган экен. Түз эфирлерде мен режиссер болуп турганда Алмалда мына силер көрүп турган артыбыздагы эски студиябыз деп коебуз. Эски студияда чоң көрсөтүүлөр болот эле. Ошо Лыркесе, дагы жанагы конкурстар жүрүлөр катышкан. Ошондо Үмүт мыкты үн режиссер катары эми Алмалда баягы 50-60 адам катышкан чоң көрсөтүүлөрдө кеминде бир 7-8 микрофон коюлуп, ар бирине живьем, анда азыркыдай запись кылып алып чыга албайт элек, шарт жок эле. Анан ошолордун бардыгында аябай мыкты иштеди. Алгач телерадио тармагына дикторлук кызматка кабыл алынып, аны менен катар обо аркылуу уктурууларды даярдоо менен ийгиликтүү иштеп, урмат сыйга татыктуу боло алды. Үмүт Ташматова менин бир кездеги эжекем. Ал музыка сабагынан бизди 5-класста окутканда. Эми ошондо эле бул эженин пейили, мүнөзүнүн жумшактыгы ушул окуучуларды өзүнө тартып турат эле. Тагдыр насип экен, кийин эжекем менен 40 жыл бирге ошол компанияда иштешип калдык. Эми ошол эжекемдин адамдык бийик сапаттары, бунун жанда жок боорукердиги, анан мына келечек жаштарга өзгөчө камкордугу бизге көп жагынан үлгү болду да. Мына мен ушул алып баруучу болуп жаңылыктарга чыгып иштеп жүргөндө ушул эжекем көп жанагы диктордук жана дикцияларды, башка ушул сөз сүйлөө эрештерин, ошонун бир мен билбеген көп нерселерди ушул эжемен үйрөнгөнмүн да. Жеңе деп коем, экинчи кайрамындай салыштырып көргөндө тууганчылык жайыбыз бар, бир уруунун балдарыбыз дегендей. Ал жагы да бар, кесиптеш. Анан мен телевидениеге келгенге чейин эле ошол экрандан чыга калып, айрыкча анча-мынча ырдап калган жайларын жакшы билет элек. Биз үй бүлөлүк катташта аябай чогуу бирге жүрдүк. Мисалы айтайын, бир орчундуу маселе, ушул чоң кызы Айданын атынан мен ушундай улуу инсандардын кызындай болуп чоңойсун деп чоң кызымдын атын атайын, ошол Мирайда деп ошол Айданын атынан койгонбуз да. Бир үй бүлөдө эки белгилүү инсандын, жалпы кыргыз элине аты жөнү дайын инсандардын чогуу жашашы өзүнчө бир керемет деп ойлойм да. Үмүт эженин жолдошу, өмүрлүк жубайы Кыргыз Республикасынын эл артисти, чоң белгилүү комузчу Фахриддин Баяков. Анын жубайы Үмүт эжебиз, биздин кесиптешибиз, Кыргыз теле радио тармагына чоң эмгегин сиңирген, республикабыздын эмгек сиңирген артисти. Мына ушундай үй бүлөдө чыгармачылык жагдайдында бир өзүнчө бир сонун бир ажайып бир мерчеми уюп турат да.
Жумушта эле эмес, жакын туугандар, кошуналар менен да ар дайым жакын мамиледе болгон өзгөчө мүнөзүн да белгилей кетүүгө болот. Үмүт Ташматованын жакындан таанып билгендердин басымдуу бөлүгү анын айрыкча назик мүнөзү жана өтө сабырдуулук касиетине жогору баа берип келишет. Менин кесиптештерим Үмүт эже менен биз Үмүт эженин кесиптешибиз, Үмүт эженин шакиртибиз, чогуу иштешип келатабыз деп сыймыктаныша, биз болсо, мен болсо тагдыр буйруп 30 жылдан бери ушу Үмүт эже менен анын үй бүлөсү менен кошуна жашап калганыбызга дагы биздин кошунабыз деп сыймыктанабыз. Биз ар кандай көркөм өнөр адамдары жөнүндө сөз болуп калганда биздин кошунабыз Фахриддин Баяков, республикабыздын эл артисти, белгилүү комузчу, анын жубайы Заева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңиринин артисти, жалпы теле тармагына белгилүү болуп калган инсан эжебиз Үмүт Ташматова менен кошуна турабыз деп сыймыктанып келебиз. Бул жашоодо айрыкча аял затынын басымдуу бөлүгү төгөрөгү төп келишкен бакытка ээ болуусу жеңилге турбайт. Ал эми Үмүт Ташматова дал ошондой толук кандуу бакыттын да ээси. Жолдошу Фахриддин Баяков элибизге белгилүү көй устат эле. Мен Үмүт Ташматова дегенде эки инсанды чогуу айта алам да. Ал кишинин өмүрлүк жары маркум кыргыз эл артисти Залкар комузчу Фахриддин Баяков. Фахриддин Баяков менен биз бир айылда Чоң Алайда Кызылешме деген айылда төрөлгөнүбүз. Ал мен үчүн аябай сыймык, бир чети тууган агыйны болуп, устат шакирттей болуп, катарлаш ошол үзөңгүлөш абдан көп чогуу жүрдүк. Көп баягы гүйлөрдү черткен тазалыгын, адамдын кандай кийинип жүрүшүн, адамдын баскан турганы сыпаттарын ошо кишиден көп үйрөндүк да. Бул жашоодо үй бүлөдө жубайлардын экөө тең даңгыр жолго аттанганда бирине жол бошотууга туура келди деген пикирлерди көп эле жолуктурууга болот. Бирок бул өмүрлүк жубайлар бири-бирин ар тараптуу колдоо менен эле чектелбей, балдарын да өздөрү менен бирге алга жетелеп, ар тараптуу ийгиликтерди багындыра алышты. Ушундай агайды качан карасаң бир жеринен бир чаң жугузбайсың, качан карасаң шымы бая бычактын мизиндей болуп, жөн зыңкыйып ушинтип жана чет элдик кишилердей болуп, кинодогудай болуп жүрөт депчи, бая сизденби депчи. Ал мезгилдерде кыздар да кичине чоңоюп калган. Анан мен айтат элем, эми бизден да азыраак бар, өзүнөн дейт элем, өзүнөн. Нуржамал, угутасыңбы? Микрофон текшерип алайынчы? Эфирге сүйлөгөндөй нормасында сүйлөп койчу. Саламдашайын азыр. Саламатсыздарбы? Түз эфирде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы, студияда мен Нуржамал Алымкулова. Кандай болуп атат Үмүт эже? Жакшы? Ау. Жакшы. Чачыңдын оң жагын бир аз оңдоп аласыңбы? Бул жакты басып койгону эле чачыгын, кулаң артынчы. Болду. Кофтаңды бир аз тартып кой. Болду, баары жакшы. Текшерилди. Мейли, ийгилик. Үмүт Ташматова кайсы көчөтүбүздө иштебесин өзүнүн иш билгилиги менен айырмалана алат. Үн режиссер болуу менен эле чектелбей, көпчүлүк учурда өзүнүн алып баруучуларга ар тараптуу кеңешин айта билгендиги менен да өзгөчөлөнөт.
жумушка болгон жоопкерчилигин өтө баалайм, анткени жумушуна өтө так. Мындан сырткары Үмүт эже эфирде болгон күнү өзүм аябай эркин сезип отурам да. Анткени эгерде чачымдын бир жери кыйшайып калабы же болбосо кийимим кичине башкача болуп калса деле Үмүт эже зерикпей экинчи этаждан түшүп, кийимимди оңдоп, чачымды оңдоп, анан о деп коюп чыгып кетет да. Ошол нерсе аябай адамга мындай күч, анан ишеним берет да. Ишенип өзгөчө түз эфирде аябай ишеним берет. Ошол жагын өтө жогору баалайм. Үмүт эже иштеген күнү бүгүн звукта ким деп сурап коем. Үмүт эже десе, анан мындай кенен отурам да Үмүт эже иштеген күнүчү. Бир гана кесиптештерибиз эле эмес, теле тармагына келген коноктор да Үмүт Ташматованын андай кесипкөйлүк деңгээлине жогору баа беришет. Чыгармачылыкта кийинки мезгилдерде иштеп калдым. Мен биринчи Үмүт Ташматова деп муну баягы телевидениеден үн режиссер катары угат элем. Мен биринчи бул эжекени Факырдын Баяков менин биринчи устатым, биринчи агайым деп эсептейм. Ошол Факырдын Баяковду агайыбыздын жубайы экенин аркылуу билет элем. Андан кийин чыгармачылыкта мен эфирге чыгып баштагандан кийин анан эжени кесипкөй катары бирге иштешип калдык. Мен ошол андан кийин Айда Баякова менен бирге иштешип калдык. Андан кийин Анара, Чолпон, ошол баардыгыбыз чыгармачылыкта бирге ушул мезгилге чейин иштешип келе жатабыз да. Мен Үмүт эжени ушунчалык биринчиден өтө кесипкөй, өзүнүн кесибин сүйгөн, баягы бир дарак бир жерден көгөрөт дегендей, ушул бир жерде иштеп, бир жерде чыгармачылыктын өтөсүнө чыгып, ошол жердин агарып көгөрүп дегендей, ошол жердин нанын жеп, ошол жерден бүт абийир таап, ушул кыргыз элине таза кызмат кылып келаткан эжеке катары абдан бийик деңгээлде сыйлайм. Көп жылдык эмгеги бааланып, Үмүт Ташматова атайын мамлекеттик сыйлыктарга да татыктуу болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алгандагы кубанычы өмүрүндөгү эң унутулгус көз ирмемдеринин бири боюнча калды. Ар нерсе өз саатын дегендей, качан Кудайым буйруганда алынат экен. 31-inde биз үйдө жаңы жылга даярданып, тамак аш эметип отурсак, биздин жаңылыктардагы кызыбыз Жаңыл Турдумаматова звонок кылып калды. Эже ишке бир келип кетпейсизби депчи. Андан бүгүн 31-и, мындай даярданып атабыз, иште эмне бар, бүгүн менин дем алыш деп ошентип коем да. Келип кете бербейсизби эже дейт да. Жок, бара албайм дедим. Даярданып эметип атабыз, анамон десем. Кандай эме деп мындай тамашалап күлүп калды да. Келип кете берсеңиз жакшы эле да деп ошентипчи. Анан айтып атпайбы? Келип кичине интервью берип кетсеңиз, укпадыңызбы? Сизге ушундай наам берилбедиби деп. Ал жерге барып резиденцияда отуруп баарын тиктеп койсоң, бул да тантыктуу болуптур да, бул да эме да деп баарына ушундай жакшылыктар болсо экен депчи, өзүңчө ошол жерде отурганыңа сүйүнүп, президенттин колунан алып эметкениңде ушундай толкундоо. Бул өзүнчө бир баягы ар бир адамга буйрсун, ушундай жакшылыктар болсун деп тилейм да. Бакыт, сулуулук, урмат, сыйдын ээси болуу үчүн ар бир инсан, айрыкча аял заты үчүн жеңил эмес. Ал эми биздин устатыбыз үчүн мунун баары шактаган мөмө сыяктуу жемишин берди. Ортончу кызым менен ушу неберем чет тилдер факультетинде бүтүштү. Баягы балдар мектеби, Ныязалы, консерваториядан сырткары чет тилдер факультетин бүтүштү, аспирантураны бүтүштү.
айда бул университетте бүттү, консерваторияны бүттү, тоже мындай да. Буларды кандай десем, үйдө бош убактылары жок болот эле. Кээде кыздар эми кирип эшик ойнойсуңбу депчи, жок деп заниматься этип аткан болушат эле. Көчөгө ойношпойт эле, анан 2-3 жерде окушат эле. Ушундай болуп жүрүп өтүштү. Өмүрүнүн эң жемиштүү учурун өткөрүп жаткан кесипкөй устатыбыздын айрым кеңеш сунуштарына да көңүл бурдук. Эркин сүйлөсө дагы ошол баягы өз мындай бир ченемде болсо да, аша чаап кетпесе дегендей, мисалы үчүн ал жерде карысы да көрөт, жашы да көрөт, жаш балдар да көрөт, туурабы? Ошолорду баягы аудиторияны эске алыш керек да. Мисалы үчүн мурда бизде эметилет эле, мисалы үчүн сөз жок эле адашпай окуп берүү эмес деп. Ошону мисалы үчүн көрүүчү отурат, азыркы мен айткандайчы, кемпир чала отурат, анан жашыраактар отурат эметет. Ошолорго окуганча адашпай да окуш керек. Ошолорго мындай бир жөнөкөй тил менен айтып берип, ошолорго жетсин депчи, мынтип эле шар окуп койбойчу. Ошого эми баягы эркин мейли, азыр заманына жараша болуп эметип атат, кээде аша чапкандар да болот. Өтө мындай, күлсүн мейли, ал да өзүнүн эмесинде болсо деп кээде мындай эми айта албайсың, эми аны улам эле ар бирине звонок этип сактаса дегеним да, баары бир алар алып баруучу болуп атпайбы? Жана экранын көзгүсү болушуп атат, өзүн ошол жерде отуруп кандай көрсөтүп алып барып атат, ошол жактан да өздөрүнүн баягы маданияттуулугун көргөзүү. Үмүт Ташматованын теледе өткөн жарым кылымдык өмүрү текке кетпеди. Мындан ары да чыгармачылык дүйнөсүнөн алыстабай, жаңы дем менен жашоо улантышына жана биздин чыгармачылык жамааттын кадырлуу устаты катары кесипкөйлүгү жана кеп кеңешин айтып, биргеликте иш алып баруусуна ишеним бар.